Ассаламу алейкум, урматтуу достор, урматтуу Facebook колдонуучулары. Мен жарандык активист Аманбол Бабакулов. Бүгүнкү ушул биздин мэрияда иштеп жаткан Гуля Алмамбетова боюнча өзүмдүн пикиримди билгизейин деп чечтим. Урматтуу Азиз Эмилбекович, мен сизге кайрылуумдун себеби, сиз тез аранын ичинде ушуга окшогон өзүңүздүн кызматкерлериңизге чара колдонуп кызматтан кетирүүсүн талап кылабыз. Себеби буга чейин деле Гуля эжекебиздин сөгүп келгенин биз ушул убакытка чейин багы чыдап угуп келдик. Макул минтип сөгүп атыптыр, антип сөгүп атыптыр, жумуштан кыйналганынан сөгүп атыптыр деп абдан чыдап келгенбиз. Бүгүнкү ушул көп балалуу үй бүлөлөрдү мен жек көрөм деп өзүнүн баракчасына жазгандыгы бул аша чапкандык деп эсептейм. Кыргыздар көбөй албай жатсак, көп балалуулар эмне үчүн ушундай көбөйөсүңөр, я ненавижу деген сөзү бул бир эле мен эмес, жалпы кыргыз элине абдан бир таасирленте турган бир чоң сокку болду деп эсептегим келет. Ошондуктан урматтуу Бишкек шаарынын мэри, бул боюнча сиз тез аранын ичинде чечим кабыл алып, Гуля Алмамбетованы жумуштан кетирүүңүздү талап кылабыз. Эгерде бул талаптар ишке ашпай турган болсо, акция өткөрүп, карантинге карабастан мен митингге чыкканга даярмын. Эмне себептен бул Гуля Алмамбетова кыргыз мамлекетинин көп үй бүлөлүүлөрдү минтип мазактайт. Мен дагы көп үй бүлөлүүлөрдүн катарына кирем. Менин дагы 4 балам бар. Эмне себептен биз балалуу ар бир баланын өзүнүн ырыскысы болот. Ар бир жаралган кыргыз мамлекетинин наристе бул дүйнөгө ырыскысы менен келет. Гуля Алмамбетова өзүнүн чөнтөгүнөн жардам берип жатабы, же болбосо ошончолук Гуля Алмамбетова ушунчалык силер жумушту жүктөп койдуңарбы, аны кыйналтып, элдерди кыдыртып, гум помощь тараткандай. Эгерде Гуля Алмамбетова ушундай багы кыйналып аткан болсо, жумушун таштап кете берсин. Иштейм деген адамдар көп. Рахмат көңүл бурганыңыздарга.